кагаздарды тариздөөнүн негиздери. Кыргызстандын аймактарында иш кагаздары кайсыл тилде жүргүзүлөт? Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага ылайык иш кагаздары мамлекеттик тилде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда расмий тилде жүргүзүлөт. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүүдө мамлекеттик тилдеги документ түп нуска болуп саналат. Иш кагаздардын бөлүнүшү. Иш кагаздар тиешелүүлүгү боюнча төмөнкүдөй болуп бөлүнөт. Биринчи, кызмат же расмий иш кагаздары. Экинчи, өздүк иш кагаздар. Үчүнчү, акимчилик, кеңселик иш кагаздар. Кызмат же расмий иш кагаздары жана акимчилик, кеңселик иш кагаздары даярдалышы боюнча кызмат адамдарына тиешелүү. Кызмат адамдары дегенде биз өкмөттө, мамлекеттик мекемелерде кызмат ордун ээлеп ишмердүүлүк жүргүзгөн адамдарды биз кызмат адамдарына кошобуз. Мисалы, жарлык, токтом, буйрук, билдирме, мүнөздөмө, протокол, акт, келишим, эмгек китепчеси жана башка ушул сыяктуу иш кагаздарын расмий адамдар даярдайт. Өздүк иш кагаздары. Өздүк иш кагаздарды жарандар өздөрү даярдап, алар жарандары менен жарандардын ортосунда же жарандары менен мекемелердин ортосундагы түрдүү укуктук мамилелерди тейлейт. Алар ушул белгиси боюнча иш кагаздарынын жогоруда айтылган түрлөрүнөн кескин айырмаланат. Өздүк иш кагаздарга арыз, тил кат, түшүнүк кат, өмүр баян жана башка ушул сыяктуу иш кагаздар кирет. Арызды туура тариздөө. Арыз бул мекеменин жетекчисинин дарегине ар түрдүү даттануу же өтүнүч маселелери менен жазылган өздүк иш кагазы. Арыз иш кагазын жүргүзүүдө кеңири колдонулат. Жумушка орношуу, которулуу, жумуштан чыгуу, түрдүү эс алууларга, жумуштан убактылуу бошоп турууга уруксат суроо сыяктуу жараяндар биринчи кезекте арыз аркылуу жөнгө салынат. Жарандардын кайсы бир жетекчиге карата арыздануулары, даттануулары сөзсүз арыз аркылуу гана расмий күчкө ээ болот. Ошондо гана жетекчи мекеме кызматкерлеринин же башка жарандын арызына сөзсүз жооп берүүгө милдеттүү болот. Адам ишмердигинде арыздын көптөгөн түрлөрү кездешет. Бирок арыздардын айрым түрлөрүн кошпогондо алардын бардыгынын реквизиттери бирдей болот. Биринчи реквизит же адресат. Арыздын биринчи реквизитинде мекеменин аталышы, жетекчинин кызматы жана аты жөнү жазылат. Жетекчинин аты жана атасынын аты кыскартылат. Фамилиясы толук көрсөтүлүп, ал барыш жөнөмүдө келтирилет. Мисалы, А.Т. Ахматалиевке деп турат. Көрдүңүздөр, аты кыскартылып берилди, атасы, анан атасынын аты. Анын фамилиясы барыш жөнөмүдө турат. Жетекчинин аты жөнүнөн мурда мырза, айым деген сыяктуу урматтоо сөздөрүн же илимий наамын көрсөткөн доцент, профессор, академик деген сыяктуу сөздөрдү пайдаланууга болот. Бул реквизит жогорку буручта сол тилкеден 100 мм жылдырылып жазылып, сол четинен теңдештирилет. Мисалы, жазабыз: Оштуунун өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун директору профессор аты Ахматалиевке.
Бул реквизитти биз азыр компьютерде Word программада тариздеп көрсөтүп беремин. Арызды Microsoft Word редакторунда жазышыбыз керек. Арыз жазаардан жобосу иш кагаз, башка иш кагаздарды жазаардан алдын биз бир нече операцияларды жасалышыбыз керек. Биринчи операция бул шрифтти тандап алышыбыз керек. Ар бир иш кагазды жазаардын алдында биз Times New Roman шрифти жазышыбыз керек. Times New Roman. Андан кийин шрифттин өлчөмү. Шрифттин өлчөмү 12 же 14 болот. Эгерде иш кагаздардын курамында таблица болсо, анда шрифттин өлчөмүн 10го чейин кичирейтсе болот. Биз арызды 12 шрифт менен жазабыз, 12 деп тандап алабыз. Андан кийин иллюстратор ушунун талаасын иретке келтиребиз. Ал үчүн биз разметка страница деген кнопканы басабыз. Анда могу көрдүңүздөр, поля деп чыгат. Поляны басканда бизге обычный деп чыгат. Ушул обычный тандашыбыз керек. Анткени обычныйда көрсөтүлгөн талаалардын өлчөмү иш кагаздардын талабына карама каршы келбейт. Жогору жагы 2 см, төмөн жагы 2 см, сол жагынан 3 см, оң жагынан 1,5 см аралык калат. Ушуну тандайбыз. Кийинки параметр компьютердеги тил кыргыз тилинде болуш керек. Эгерде Times Roman тандагандан кийин компьютерде тилибиз кыргыз тилинде болбой, орус тилинде боло турган болсо, анда ө тамгалары жазылбай калышы мүмкүн. ө ың тамгалары. Ошондуктан бул жактан кыргыз тилин тандап алышыбыз керек. Кийинки параметр мыштын оң жагын бассак, бизге мындай окно чыгат. Абзац деген тандайбыз. Көрдүңүздөр, чыккан отступ жана интервалдар деген баардык жагы 0 болуш керек. Межстрошный дегенде одинарный тандап коебуз. Тандап жаап коебуз. Сиздерге башкача болсо, ошентип мен жасагандай алып жасап коюшуңуздар керек. Калган жагына тийип эле окейди басабыз. Эми биринчи реквизитти жаза баштайбыз. Мына кнопканы көрдүңүздөрбү? Макрос. Ушул кнопканы басып иштесеңиздер, эмнени жасасаңыз ошонун баары көрүнөт. Мына тап көрүнүп атат. Баспай калсаңыз көрүнбөйт. Ошон үчүн ушу макросты басып иштеңиздер. Ушуга көнүп алсаңыздар жакшы болот. Эми биз сол тараптан курсорду 100 мм жылдырышыбыз керек. Жылдырабыз. Бул жерде көрүңүздөр, линейка турат. Жобосу 100 мм же 10 см. Жылдык. Ушул жерден биз биринчи реквизитти жаза баштайбыз. Мекеменин аталышын жазабыз. Мен өзүмдүн иштеген жеримдин аталышын жазамын. Өзгөн технологиялык жана билим, дагы 100 мм жылдырабыз. Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун мекеменин аталышын жаздык. Эми жетекчинин кызматын жазабыз. Директору. Кийинки сапка илимий даражасын жазабыз, же болбосо урматтоо сөздөрүн жазабыз. Биз бул жерге илимий наамын жазайлы. Профессор. Андан кийин жетекчинин атын, атасынын атын кыскартып жазабыз. Аты, фамилиясын барыш жөндөмө коюп жазабыз. Ахматалиевге. Биринчи реквизитти тариздеп көрдүк компьютерден. Эми экинчи реквизитти улантабыз. Экинчи реквизит же адресант. Бул реквизитте арыздануучунун каерде, ким болуп иштери же каерде жашаары, аты, атасынын аты кыскартылып, фамилиясы чыгыш жөндөмөдө берилет. Мисалы, Б.А. Кайназаровдон чыгыш жөндөмөдө турат. Көпчүлүк учурда арыздануучунун атынын же атасынын атынын чечмеленип берилиши максатка ылайыктуу деп эсептелет. Бийназар Алтынбекович Кайназаровдон фамилиясы чыгыш жөндөмөсүндө турат. Бул реквизиттин аягында чекит коюлбайт. Педагогика жана тил илимдери кафедрасынын окутуучусу Б.А. Кайназаровдон. Бул реквизитти дагы биз компьютерде жасап көрөбүз. Эгерде сиздин мониторуңузда момундай линейка көрүнбөсө, анда вид деген жакка киресиз. Мына вид көрдүңүздөр. Ачылгандан кийин бул жерде көрдүңүздөр линейка деп чыгат. Ушуну белгилеп коесуздар. Белгилемес линейка көрүнбөй калат. Белгилеп аласыздар. Ошондо линейка көрүнөт. Биз эми экинчи реквизитти жазганга өтөбүз. Экинчи реквизит биринчи реквизиттен бир интервал булдыйга түшүрөбүз.
бир эле интервал мына болду. Ушул жерден экинчи реквизитти баштайбыз. Экинчи реквизитте арыздануучунун каерде ким болуп иштери жазылат. Азыр арыздануучу мен атыман өзүм атымдан жазамын. Өзүмдүн каерде ким болуп иштерин жазамын да. Мен ушул мекемеде иштегендиктен ушу мекеменин ичиндеги бөлүмдүн аталышын жазамын. Ал бөлүмдү биз кафедра деп коебуз. Педагогика жана тил илимдери. Дагы 100 мм жылдырабыз. Кафедрасынын андан кийин кызматын жазабыз. Кандай кызмат делейм? Окутуучусу. Аны жазгандан кийин атымды жана атамдын атын кыскартып жазамын да фамилиямды чыгыш жөнөмөдө коюп жазамын. Ба Кайназаровдон чыгыш жөнөмөсүндө турат. Ошентип биз экинчи реквизитти жазып алдык. Бул жагынан байкап турсаңыздар тегиз кетиш керек, тегиз болуш керек. Бул жагына көңүл бурбай эле коебуздар. Бул жагы тегиз болуш керек. Эгерде батпай калса, бул жагы өзү түшүп бул жактан тегиздеп коюш керек. Үчүнчү реквизит арыздын аталышы. Үчүнчү реквизитте иш кагазынын аталышы баштамга менен басылып, борборлоштурулуп, текшеленет. Шрифттин өлчөмү иш кагазынын текстине ылайыкталат. Азыр биз жазып жаткан иш кагазынын шрифти 12 болгондуктан, демек арыз деген аталышты биз 12 шрифтте жазып улантабыз. Эми биз 3-чү реквизитти жазабыз. 3-чү реквизит бул иш кагазынын аталышы. Бизде иш кагазынын аталышы арыз болот. 3-чү реквизитти жазыш үчүн аны 2-чи реквизиттен ылдый 2 интервал түшүрүп жазышыбыз керек. Мына 1 интервал түштүк. Дагы 1 интервал түшөбүз. 2-чи интервал. Демек 2-чи интервалда биз аны борборлоштуруп жазабыз. Ортого же болбосо ортого жайгаштырабыз. Мына көрдүңүздөр, пациент түрү деп турат. Же болбосо клавиатура иштегенде Ctrl-I басабыз. Ctrl-I бассак, ортого келди курсор. Иш кагазынын аталышын биз баштамга менен баштап жазабыз. Арыз деп жазгандан кийин аягына чекит коюлбайт. 4-чү реквизит бул текст болуп саналат. Текст абзац менен башталып жазылып, анда кайрылуунун мазмуну жана себеби көрсөтүлөт. Текстти мүмкүн болушунча кыска жана түшүнүктүү жазуу керек. Арыздын текстине арыздануучунун жетекчиге карата ички мамилелери, психологиялык түрдүү абалдар кирбейт. Арыздын тексти зарыл болсо, бир канча абзацка бөлүнүп жазылышы мүмкүн. Мисалы карап көрсөк, Ош технологиялык университетинин билим берүүдөгү санарип технологиялар конкурсуна даярдануу үчүн институттун техникалык каражаттарын убактылуу пайдаланып турууга уруксат берүүңүздү суранат. Дагы ички мамиле, психологиялык ар түрдүү абалдарды билдирген сөздөр бул жерде кездешкен жери жок. Муну дагы биз Word'то тариздеп көрөбүз азыр. Эми биз 4-чү реквизит же болбосо текстти жазганга өтөбүз. 4-чү реквизитти жазыш үчүн 3-чү реквизиттен арыз деген аталыштан 2 интервал ылдый түшөбүз. 1, 2. 2 интервал түшкөндөн кийин биз муну басабыз. Көрдүңүздөр, Ctrl-J дейбиз же болбосо курсорду сапынын башына алып барат. Текстти жазарда текстти абзац кылып жазып алышыбыз керек. Мыштын оң жагын бассак, бизге мында окно чыгат, абзацты басабыз. Басканда көрдүңүздөр, первая строка деп турат, биринчи сап деп турат. Ушул жерден биз отступ деген тандайбыз. Тандадык. Отступ өлчөмү 1.25 болуш керек. Мындан ашык же мындан кем же мындан ашык болбош керек. Тандагандан кийин бул жагы 000 одинарный окейди басабыз. Абзац болду. Ошентип ушул жерден биз текстти баштайбыз. Көрдүңүздөр, биз текстти жазып алдык. Тексттин көрүнүшү ушундай туруш керек. Эми сиздер текст жазганда өзүңүздөрдүн арызыңыздардын мазмунуна жараша жазасыздар. Менин текстим ушундай мазмунда болду. 5-чи реквизит. 5-чи реквизитте арызга зарыл иш кагаздары кошо тиркелет. Тиркемеге түрдүү тилкат, жобо, күбөлүк, аттестат, диплом жана башка иш кагаздардын көчүрмөлөрү киргизилет. Арыздын тиркемеси жөнүндө белги тексттен кийин же текстте көрсөтүлүшү мүмкүн. Эгерде арыздын тиркемесинин болгондугу жөнүндө белги
тексттен кейін қойылса, анда ал 4-чү реквизиттин астына жайгаштырылат. Эки интервал ылдый түшүрүлөт. Мындайча айтканда, тиркеме деген сөз тиркемелердин санына карабай, жекелик санда жазылып, арыздын сол талаачасына чылдыруусуз жазылат. Эгерде арызда аталышы текстте толугу менен берилген тиркеме бар болсо, анда тиркеменин бар болушу жөнүндө белги төмөнкүдөй формада таризделет. Тиркеме бир баракта, бир нускада. Эгерде тиркеменин толук аталышы текстте берилбесе, анда тиркеменин болгондугу жөнүндө белги төмөнкүдөй таризделет. Тиркеме билим берүүдөгү санарип технологиялар сынагына катышуу үчүн табыштама бир баракта, бир нускада. Арыздын бир нече тиркемеси болсо, төмөнкүдөй жазылат. Тиркеме билим берүүдөгү санарип технологиялар сынагына катышуу үчүн табыштама бир баракта, бир нускада. Институттун электрондук китепканасынын техникалык каражаттарын убактылуу пайдаланып туруу боюнча тилкаттан көчүрмө бир баракта, бир нускада. Эгерде арызга тиркемеси бар башка документ тиркелсе, анда тиркеменин бар экендиги жөнүндө белги төмөнкүдөй формада таризделет. Тиркеме Ош технологиялык университетинин билим берүүдөгү санарип технологиялары конкурсунун жобосу 2 баракта, 1 нускада. Биз эми 5-чи реквизит же болбосо тиркемелер реквизитин жазганга өтөбүз. 5-чи реквизитти жазыш үчүн 4-чү реквизиттен же болбосо тексттен биз 2 интервал ылдый түшөбүз. 1, 2. Түшөбүз дагы тиркемени сол тараптан жылдырбай жаза баштайбыз. Абзац болбойт андыр, көрдүңүздөрбү? 1 интервал, 2 интервал. Ушул жерден баштап биз тиркемени жаза баштайбыз. Биздин текстте тиркеменин аталышы жок болгондуктан биз тиркемени моминттеп жазбайбыз. Анткени бул тиркеменин аталышы тексттин курамында кездешпейт. Ошондуктан биз тиркемени мынтип жазбайбыз. Биз тиркемени момундай кылып жазышыбыз керек. Бизден иш кагазыбызда, арызыбызда 2 тиркеме тиркелет. Биринчи тиркеме, көрдүңүздөр, сол тараптан баштадым. Нумерацияга биринчи тиркеме билим берүүдөгү санарип технологиялары сынагына катышуу үчүн табыштама болсо, мына тиркейбиз. Ал бир барактан, мына бир нускадан турат. Эгерде табыштама 2 барак болгондо 2 барак деп жазат. 2 нуска болгондо 2 нуска. Эмне үчүн бир нуска деп атабыз? Анткени бир гана адамга арналат, ошон үчүн бир нуска. Кийинки экинчи тиркеме институттун электрондук китепканасынын техникалык каражаттарын убактылуу пайдаланып туруу боюнча тилкаттан көчүрмө. Ал бир барак болгон үчүн бир барак дедик, анан бир нускада. Биздин тиркемебиз ушундай болуп тиркелет. Эсиңизден чыгарбаңыздар, тиркеме дайыма сол тараптан абзац жок башталып жазылат дагы жекелик санда келет. Тиркемелер дебейт. Бул жерде экөө турат, көп санды жазып бербей келет. Жекелик санда жазыңыздар, анан ушинтип катар тиркемелерди тизип жаза бергенсиз. 3-чү тиркеме боло турган болсо, дагы эле муну тегиздеп 3-чү тиркеме деп жазып кете берсеңиздер. 6-чы реквизит арыз жазылган дата. 6-чы реквизитте арыз жазылган дата араб цифрасы менен арасына чекиттерди коюлуп, же цифра сөз менен көрсөтүлөт. Мисалы 10 чекит 04 чекит 2020 же 2020 жылдын 10 апрели араб сөз цифрасы менен берилсе да болот. Датанын орду арызда сол талаачасына жылдыруусуз жайгаштырылып жазылат. Карап көрсөк, мисалы сол талаачасынан жылдыруусуз жазылат. Биз эми 6-чы реквизитти жазабыз. Сиздерде суроо туулушу мүмкүн. Тиркемени сөзсүз жазабызбы дегенчи. Эгерде арызыңыздарда тиркеме тиркелбесе, жөн эле арыз болсо, анда тиркемени жазбай койсо эле болот. Дары эле ушул жерден дата реквизитин коюп кетсе болот. А эгерде тиркеме боло турган болсо, анда мага окшоп тиркемени тариздейсиздер. Эми биз датаны коебуз. Датаны коюш үчүн мурдагы реквизиттен, мисалы 5-чи реквизиттен же болбосо тиркеме реквизиттен биз 2 интервал түшөбүз. 1, 2. Ушул жерден биз датаны жаза баштайбыз. Сол тараптан абзац кылбай же болбосо чегинбей араб сандары менен. Биринчи күнү коюлат, 10 апрелде жазылган болсо 10 дейбиз. Анан чекит менен ажыратылат. Андан кийин айы коюлат. Апрель айы болгондуктан 4 апрель дейбиз. Андан кийин дагы чекит, анан жылы. Бул бир вариант. Датаны цифра сөз менен да койсо болот. Биринчи жылын жазабыз. 2020 жылдын 10 апрели. Ушундай кылса болот. Же болбосо жанагындай цифра түрүндө берсе болот. Мен цифра түрүндө жаздым. 7-чи реквизит арыздануучунун колу. 7-чи реквизитте арыздануучунун колу белгиленет. Ал дата менен бир сапта жайгашып, борборлоштурулуп текшеленет. Дата менен бир сапта борборлоштурулуп текшеленди. Дагы биз бортто жазып көрөбүз.
Эми 7-реквизитти жазалы. 7-реквизит бул арыздануучунун колу. Арыз жазган адамдын кол тамгасы дата реквизити менен бир сапта жазылат. Бирок андан өзгөчөлөнүп, борборлоштурулуп терилет. Бул жерге кол тамгасы. Ушул жерге кол тамга коюлат ушул жерге. Көрдүңүздөр, ушул жерге кол тамгасы коюлат. Кийин арыз жазгандан кийин өзүңүздөрдүн колуңуздар менен өзүңүздөрдүн кол тамгаңыздарды коюп коесуздар. 8-реквизит арыздануучунун аты, жөнү. Бул реквизитте арыздануучунун аты жана фамилиясы көрсөтүлөт. Б. Кайназаров. Бул реквизитте арыздануучунун атасынын атын көрсөтүлүшү милдеттүү эмес. Ал 6-7 реквизиттер менен бир сапта жайгашып, сол талаачадан 120 мм жылдырылып таризделет. Мындай жайгашып калат, көрдүңүздөр. Бир сапта турат. Дата, колтамга бир сапта. Мында биз азыр 120 мм жылдырып таризделет деп атабыз. Муну дагы компьютерден азыр борттон биз көрөбүз. 8-реквизитте жазабыз. Дата, колтамга реквизиттеринин бир сапта жазылат. Бирок алардын өзгөчөлөнүп, сол тараптан 120 мм чыгыш керек, же болбосо 12 см. Курсор жылдырабыз тап менен. Мына көрдүңүздөр, курсор тушу мына 12 см. Мына ушул жерден баштап арыздануучунун аты жөнүн. Мен арыз жазган үчүн мен атын жөнүн, мен өзүмдүн аты жөнүн жазамын. Б. Кайназаров. Бул жерде өзүмдүн аты жөнүн жазамын. Бул жерде атамдын атын кыскартып жазбай койсом да боло берет. Бул 8-реквизит 12 см болуш керек. Мына көрдүңүздөр, ушул жерден арыздануучунун аты жөнү жазылат. 9-реквизит визанын коюлушу. 9-реквизитте мекеменин айрым тиешелүү кызматкерлеринин арыз менен таанышкандыгы тууралуу арыздын текстинин мазмунуна карата пикирлерин туюнткан визалар коюлушу мүмкүн. Визалар 6, 7, 8 реквизиттеринин астына арыздын сол жагынан жылдырылбай жайгаштырылат. Мисалы, директордун окуу иштери боюнча орун басары, анын кол тамгасы, анын аты жөнү, анан кайсы күнү таанышты, ошол датасы коюлат. Мында биз борттон тариздеп чыгабыз. Кийинки реквизит 9-реквизит, же болбосо визанын коюлушу. Ал реквизит дата, кол тамга, арыздануучунун аты жөнү деген реквизиттердин астына таризделет, же болбосо жазылат. Булардан биз 2 интервал ылдый түшөбүз. 1, 2. Ушул жерден баштап виза реквизити жазыла баштайт. Визаны арыз жазган адам жазбайт. Ошо арыздын мазмуну менен таанышкан кызмат адамы жазышы мүмкүн. Бул жерде визаны мекеменин жетекчиси жазбайт. Ошол окуу жайдын окуу иштери боюнча орун басары виза коюш керек. Ошол кишинин визасын бул жерге биз тариздейбиз. Ал киши эгерде тексттин мазмуну менен макул болсо, анда моментте виза өз колу менен коюп бериши мүмкүн. Бул бизде азыр компьютерде басма түрүндө болуп атат. Ал өзүнүн кол жазмасы менен жазышы мүмкүн да. Бирок ушундай жайгашыш керек. Ал кызматы директордун окуу иштери боюнча орун басары бул жерге кол тамгасы, анан бул жерге аты жөнү кетет. Андан кийин визаны койгон датасы, бул жерге кайсы күнү виза койгон болсо, бул жерге датасы. Визанын таризделиши мына ушундай болуш керек. Визаны деле койдурбай эле арызды дароо эле жетекчиге алып кирсе болот, бирок көбүнчө визаны койдуруп кирген деле жакшы. Виза коюп жаткан кызмат адамы арыздын мазмуну менен макул болбосо, анда визаны башкача түрдө жазышы мүмкүн. Макул болбосо, визаны моментеп жазат. Бир гана айырмасы, бул жерге макул болбосо, анда өзүнүн сунушун, сын пикирлерин арызга тиркеп коет. Сунуштар, сын пикирлер тиркелет деп жазып коет. Бул 8-реквизит болду. 10-реквизит резолюция. Резолюция мекеменин жетекчиси тарабынан барактын жогорку сол жак бурчундагы бош орунга жазылат. Ал аткаруучулардын аты жөнүн, берилген тапшырманын мазмунун, аткаруу мөөнөтүн, кол тамгасын, датаны камтыйт. Мисалы, карап көрсөк, биздин окуу жайдын директору мындай резолюция жазышы мүмкүн. Бакытнай уулунда окутуучу Б. Кайназаровдун арызы боюнча маселени чечип берүүңүздү суранам деп бул жерге кол тамгасын коет да датаны жайгаштырат. Муну да биз Word'да жазып көрсөтүп көрөбүз. 10-реквизит резолюциянын бир гана мекеменин жетекчиси жазат. Резолюция арыздын жогору тарабындагы сол тарабына бул жерге жетекчинин өз колу менен жазылат. Ручка деп коет, ручка менен бул жерге жазылат. Мынандай таризделет. Арыздын мазмунуна жараша, бул жерде арыздын мазмуну боюнча, окуу иштери боюнча
байланыштуу экен. Анда жетекчи карайт дагы өзүнүн мекемесинде кайсыл кызматкерге тиешелүүлүгүн карайт да, анан резолюцияны ошо кишиге, ошо кызматкерге багыттап жазат. Окуу иштери боюнча болгондуктан өзүнүн резолюциясын окуу иштери боюнча орун басарына багыштайт. Мисалы орун басары Б Тынай уулу болсо, анда Б Тынай уулуна дейт, чекит коюлат. Андан кийин бул экинчи бөлүгүндө бул жерде арыз аткара турган тапшырманын мазмунун жазат. Бул жерде аткара турган Бакыт Тынай уулунун аткара турган тапшырмасынын мазмуну мындай экен: окутуучу Б Кайназаровдун арызы боюнча маселени чечип берүүңүздү суранам дейт. Андан кийин өзүнүн кол тамгасын коет бул жерге. Кийин резолюцияны жазган датасын бул жерге жазып коет. Макросту басабыз. Арыз бүткөндөн кийин ушундай көрүнүш керек. Макростан коркпой эле койсоңуздар болот. Бул жөн эле бизге жардамчы катары. Жанагындай принтерге печатка бергенде ал чыкпайт. Жөн эле монитордо бизге монтип көрсөтүп жардамчы кызматын гана аткарат. Арыз өзү негизинде кол менен жазылыш керек. Мисалы арыз жазган адам кол менен жазса болот, бирок көрүнүшү ушундай болуш керек. Бизге белгилүү болгондой, арыздын түрлөрү өтө көп. Ал түрлөр арыздын текстин мазмунуна ылайык бөлүштүрүлөт. Биз бүгүн өтүнүч болбосо сураныч арыздын бир үлгүсүн көрдүк. Анда эмесе сабакка көңүл бургандыгыңар үчүн рахмат.